Bayramınızlar menен aylanaylar. Kımbattуу эчесиндилер, мына бүгүнкү биздин майрамыбызга абдан көп улуттуу меймандар келип отурушат. Мына мен көрүп атам, биздин мына кыргыз, уйгур, орус, татар эжелерибиз келип отурат. Акыркы учурда аял затынын турмушка чыкканын колундагы нике шакеги аркылуу айырмалап келебиз. Бирок салт боюнча ак жоолук салынуу жетиштүү. Демек, жоолук салынуу адеби менен ар кандай себептерди көрсөтүүгө мүмкүн экендиги талашсыз. Борбор калаабызда бүткүл дүйнөлүк жоолук күнүнө карата кызыктуу иш-чара өттү. Аталган кечеге коомдогу активдүү айымдардан пайдалуу кеңештер, жоолук салынуунун жолдору, кол өнөрчүлүк боюнча акысыз мастер-класстар жана ар кандай өңдөгү, стилдеги жоолуктардын түрлөрү, кооз жоолуктарды салынып келишкендер өзгөчө көрк берди. Мындай иш-чара 3-чү ирет өтүүдө. Саамалык коомчулук тарабынан жылуу кабыл алынып, көп улуттуу, ар курактагы түрдүү кесиптин ээлерин, ар түрдүү көз караштагы айымдарды бир аянтчага топтоп, өз ара диалог түзүүгө шарт түздү. Бир сөз менен айтканда, күнүмдүк жашоодо жоолук салынбагандар да тилектештигин билдирди. Кээ бир адамдарга жоолук аябай эле өөнү учураса, ошонун маанисин дагы тереңден түшүнгөн адамдар болот да. Бул ошол айымдарды бириктирүүчү, ынтымакка үндөчү бир платформа катары да. Кийин дагы ушул жактан достошкон, баягы партнер болгон айымдар да болуп калып атат да. Анан албетте азыр интернет доору болгондуктан биз бардык жыйынтыктарды ошол биздин баракчабызга жазылган, бизге ошол WhatsApp аркылуу келген, Facebook аркылуу келген каттардан билебиз кандай кылып салынат, кандай стилде салынат. Бул ар бир айымдын көз карашына байланыштуу деп ойлойм. Ошондой эле ал ар бир улуттун өзгөчөлүгүнө жараша дагы болушу мүмкүн да. Замира Акбагышеванын салынган бул ак жоолугуна 37 жыл болду. Тактап айтканда, жаңы келин болуп келгенде кайненеси ак жоолугун салып, батасын берген. Ошондон бери сактап, жакшылык маарекелерде гана салынып келет. Атайын ушу бүгүнкү күнгө ушу эскирсе дагы ушу жоолугумду кийип келдим. Эмне дегенде баягы бул ушул бата менен ушу жоолукка ушу бата сиңген да. Мен ар дайым аябай кыйналганда, аябай бир жакшы окуялар болгондо үй бүлөмдө же болбосо коомдук ишимде ушул жоолукту эстеп, ушул жоолукка сыйынып коем да, чын айтса. Мына өңү дагы өтө бул ошондой эле жибек жоолук болчу, бирок жибек жоолук болгон үчүн баягы эскирбей турат да, кичине эскирип, баягы свети да өңүп баратыптыр. Чындыгында келин үчүн кайнене кайнатага жоолуксуз көрүнүү уят иш болуп эсептелинет. Анткени келиндин келген жеринде жоолук салынбай жүрүшү сыйлабагандык, адепсиздик катары каралып, учурга дейре калкыбыздын көпчүлүк катмарында сакталып келет. Мен мисалы жоолукту ошол жамынып жүрүү үчүн биринчи учурда салынам, анан экинчиси бул албетте кооздук үчүн. Мен ойлойм, жалаң баш жүргөнгө караганда жоолук коозураак, сулуураак көрүнөт болуш керек. Күндөн күнгө мындай оңой болуп баратат да салынган. Илгери узун жоолукту 2 саат оросо, бүгүнкү күндө бул атайын даярдалган жоолук болуп атат. Бул баягы убакыт азыр аябай тар эмеспи? Ар бир мүнөт саналуу дегендей. Мына ошого ыңгайлаштырылып жасалган түрүнүн катарын толуктайт да. Бул айымдар туруп туруп эле баягы жоолук салып эле кетип калганга оңой болуш үчүн жасалып атат. Ошон үчүн мен ойлойм, бул замандын талабына жараша өзгөрүүлөр болуп атат. Жоолук салынуунун тазалык менен байланышкан жагын баса белгилеп кетсек болот. Айрыкча айымдар тамак жасаган учурда салынуусу шарт. Тилекке каршы бул эрежелер сакталбай келет. Акыркы учурда жоолукту айымдар аксессуар катары көбүрөөк пайдаланып баштады десек дагы жаңылышпайбыз. Кошумчалай кетсек, дүйнөдө 2014 жылдан бери 1 февраль бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү деп белгиленип келет. Бул күндү белгилөө идеясын Нью-Йорктун тургуну Назмахан сунуштап, жоолук салынбаган тааныштарын, досторун, саналаштарын бир күн жоолук салынып көрүүгө чакырган.
Кундуз Бегарстанова, Сыргабек Семетеев, Кутман таң программасы.